Саламатсыздарбы достор, мен азыр сиздерге ушул Жапандагы эң идеалдуу таштанды суртоо мисалын көрсөтөм. Бул биринчи эң көп иштетилген пакет таштандыны таштоочу. Бул burnable, moerugami деп коет. Бул күйгүзө турган. Мына бул кагаз, тамак аштын баары калдыктары болушу мүмкүн, жана башка күнүмдүк керектелүүчү буюмдардан алынып аткан мусор. Экинчиси эң чоң мына эң чоң группа бул пластик бөтөлкөлөр. Пластик бөтөлкөлөр. Мына ушундай биринчи типтеги, экинчи типтеги пластик бөтөлкөлөр бул майдын же болбосо соктордун калдыктары сары пакетке кетет. Üçüncü tiptegi bu korkunçlu, misалы koldu kesip ketүүчү же bir korkunçlu muz таштандылар болсо, мына бул жерде bin жана can деп атат. Can деген бул баягы шише бөтөлкөлөрүн биз ушул кызыл пакетке салабыз. Анан кийин мына can деп коет, мындай алюминий идиштерди кызыл пакетке салабыз. Үчүнчү, андан кийинки бул металлический предметтер, керамика, айнек жана башка. Буларга мисалы термос жана башка бир инструменттер боло турган болсо, мына фендердин сүрөтү турат, шише, тарелка, буларды мына ушул сары пакетке салабыз. Андан кийин бул кызыктуу акыркы пакетибиз бул пластик контейнер деп коет. Баягы жумуртканын пластиктери, жумуртканын сыртындагы пластик, тамак ашты оруп койгон пластик, же болбосо мындайча айта турган болсок, бул пластикти таштоочу пакет. Пластикти таштоочу пакет. Мына бул ушул түрлөрү эң идеалдуу деп эсептелген түрлөрү. Мындан эми негизги эки топко бөлүнөт. Бул күйүүчү жана күйбөй турган деп. Күйүүчү бул эмнелер кирет? Кагаз жана башка мындай күйгүзүп, азыр мына Бишкекте биз өрттөп, ал жерден электр энергиясын чыгарып атпайбызбы? Ошондой таштанды. Экинчиси пластик же болбосо темир, ушул тезектерди кайра иштетүүчү нерселерди биз